Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 23 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге жерінің аянты 4 сотық болған, шаарда жайгашкан, бардық коммуникациясы бар, сатылуучу шикарный үй жөнүндө маалымат бермекчимин. Действительно сонун үй экен. Түшүңүздөргө кирет бул үй. Түшүңүздөргө кирип тажатат. Өтө сонун үйлөрдүн бири. Жери 4 сотық, кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, таза суусу, свети, газы, центральный канализациясы бүт бардыгы бар экен. Жери деле жакшы, көп чоң эмес, 4 сотық. Тем более кызыл китеби бар. 4 тарабы тосулган, варата орнотулган. Сырт тарапта очок, самор, мангал бүт бардыгы бар. Үй 4 бөлмөдөн турат. Кухня, санузел, топка, складтарын кошпогондо таза 4 комната жилой тугандар. Башкан кирпич өтө жакшы качествода салганбыз дейт. Плюс сыртынан утепление дагы өтө мыкты деңгээлде болгон тугандар. Ошону эске алып коюңуздар. Утепление өтө мыкты деңгээлде кылганбыз деп айтты. Видеону аягына чейин сабыр кылсаңыздар, мен силерге колдон келишинче шаарда жайгашкан ушул үй жөнүндө маалымат берем. Мен турган жер тугандар бул Учар, южный тарапта турам. Ак Тілек круговойдон түз чыгып келесиздер. Нол жерден оңго бурулсаңыздар, ал жак Учар. Билесиздер. Түз кетсеңиздер, Ак Тілектин круговойуна чыгып барасыздар. Ошол жерден оңго Учар тарапка бурулбай, мына Учардын каналынан өтүп, дальше кетсеңиздер южный, онол жерде. А дальше кетсеңиздер, нар жагы Бирадыр. Южный Бирадыр тарапка өтпөй, ошол жерден оңго бурулуп, түз жүрүп, сол тараптагы экинчи көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө шикарный сатылуучу жер үйгө дагы келип калдым. Мен айткан экинчи көчөгө кирип, бир аз эле басканыңыздарда мына сол тарапта ушул жаңы салынган өтө сонун үй жайгашкан. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Дальше кетсеңиздер, бул жакта үйлөр толтура, 5 кошкон эл, аралаш. Жери 4 соток. Таза суу, свет, газ, центральный канализация, бүт бардыгы бар экен. Кызыл китеби бар, документтери бардыгы так. Граница ошол жерден башталат. Анан ошол забордун аягына барып такалат. Заборлорунан эле көрүнүп турат, үйдү өтө чөткөй кылган тугандар. Бул жакта ошо варата деп коебу. Варатаны ачып кире бересиздер. Жери 4 соток. Кызыл китеп бар. Суу, свет, газ, центральный канализация бүт бардыгы бар экен. Мына үйдү караңыздар. Өтө сонун. 4 тарабы тосулган. Үйдүн алды брусчатка деп коебу. Ушундай болгон. Заборлорунда сөз жок. Өйдө тарабы арка, навес. Бул жака бир 4 машина жөнүнө атат. Солго бурулсаңыздар, мына 3 очок, раковина, бул жак мангал, бул жак сөрүнүн местасы. Кыскасы өтө сонун экен, бүт бардыгы пландаштырылган. Освещенияны берген. Бул жакта беседкасы, үйгө кирүүчү эң негизги эшик. Бул жагы бир эшик склад, бул жагы болсо топкалардын местасы. Азыр бардыгын кезек менен көргөзөм. Сабыр кылыңыздар, шашылбаңыздар. Өтө бир көңүл коюп көрө турган үйлөрдүн бири экен тугандар. Мына караңыздар. Ой. Өтө жакшы. Жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирели. Негизги информацияларын айттым. Бул жак ошондо беседка. Креслону коесуздар. Үйдүн алдын машинаңыздарды карап, жашоодон рахат алып отура бересиздер. Өтө сонун экен. Так, эшиктери да мына алюминиевый, мына жак кафель, теплый пол. Кафель мына жерчи теплый пол бар. И мына жакта бронированный эшик, ачып киресиздер. Ошондо 2 эшик болуп калат, бронированный эшик, и мына жакта дагы бир эшик тугандар. Үй 4 комнатадан турат. Караңыздар. Отоплениянын батарейкалары бар. Бул жагы санузел, нар жагы спальный, гостиный, дагы бир гостиный, и мына жак детский. Жалпысынан 4 комната. Санузел, коридор, кухняны кошпогондочу. Мына жак кухня. Гарнитурду до потолка жасатып койгон. Плиталары бүт бардыгы алынган. Раковиналар орнотулган. Отоплениянын мощный батарейкалары жайгаштырылган. Кышындасы мында бир үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Көрдүңүздөр, мына жерден дагы үйдүн алды өтө
дерзкий болуп көрүнүп турат экен. Жакшы, өтө жакшы. Ал жакта освещение плюс саатты дагы көргөзүп турат экен. Азыр мен эми кабыл этпесеңиздер, оң тараптан баштай берейин эми. Бул жак санузел, батарейкалар, раковина күзгү, мощный аристон, бүт бардыгы унитаз, ванна ушул жакта экен. Вытяжкалары дагы иштеп атат. Жакшы. Биринчи хозяин болосуздар туугандар. Эми ошто дагы байлар бар. Өзүнүн эч нерсе аябай, четкий үйлөрдө кымбат машина айдагандар бар, ушундай сонун үйдө жашагандар бар. Антан бизге дагы ушундай жакшы үйлөр насип эткен болсун. Так, бул жак ошондой экинчи комната болду. Так, бул наркы спальня, бул жак болсо гостиный. Кыргызский комната көрүнүп эле турат. Люстраларды орнотуп, освещенияны өтө мыкты деңгээлде кылып койгон. Жакшы. Батарейкалар бар. Коноктор келсе, ушул кыргызский комнатага киргизе бересиздер. Мага жакты да ушул үйчү. Өзүм алат окшойм. Сонун экен. Так, туугандар, бул жак болсо барыңыздар билген дагы бир комната. Жакшы. Так, бул жак болсо дагы бир комната. Ушунда жалпысынан 4 комната болуп атат. Бул жакта ошо детский кылам деди. Кылса жакшы болот дейт, сөктөнөт. Кичинекей комната экен, детский кылып коесуздар. Туугандар, мына үйдү көргөзүп берип эми сыртка чыгып атам. Караңыздар, өтө бир түшкө кире турган квартиралардан бири экен. Бул жак эмне? Бул освещение экен да. Бул жак ошо топка туугандар, кудай буюрса. Котелный. Газовый печканы и умный печканы коюп берет экен. Эки жол менен үйдү жылытасыздар. Газовый печка, анан албетте эле көмүр жагып туугандар. Эми карап көрөсүздөр, кайсы выгодный болсо. Бирок экөө тең жакшы. Умный печканы билесиздер, салып койсо 24 саат жылуулукту кармап тура берет да. Салып коесуздар, толтуруп болду. 2 сутка деле карабай койсоңуздар боло берет. Үйдү жылуулукту кармай берет. Бул жак ошондо барыңыздар билген склад туугандар. Керектүү майда чүйдүларды коюп турасыздар да. Ошол жакшы негизинен. Жашыл зона деле даяр. Гүл, бүт арча, бүт бардыгы эгилиптир. Не маалымат берейин туугандар, айтыңыздарчы. Очок, раковина, мангал, бүт бардыгы ушул жакта. Анан үйдүн боковой тараптарында 1 метрден, артында 1,5 метр месте калтырылган туугандар. Ошол. Баасы канча дей турган болсоңуздар? Канча деди? 180 деди окшойт. Кыскасы баасын, анан эсин номерин ушул видеонун экранына жазып коем. Өзүңүздөр көрөсүздөр. Месталар кеңири болуп турат, көрүп атасыздарбы? Баасы, анан эсин номери экранына жазылуу, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.